жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Мындан ары сөгүш алган атка минерлер чет өлкөгө иш сапарларга чыга албайт. Бул багыттагы жарлыкка өлкө башчы кол койду. Анда тартиптик жазага иленген жетекчилерге сый акы берилбейт. Бир эле учурда бир нече кызмат орундарын ээлөөгө да тыюу салынат. Бул кадам саясий кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу максатын көздөп жатыптыр. Үчөөңөргө тең сөгүш жарыялаймын. Эми бүгүндөн баштап жайкы мезгилге даярданышыңыздар. Буга чейин президент бир катар атка минерлерге сөгүш жарыялап, көйгөйдү ыкчам чечүү талабын койгон. Тартиптик жазага иленгендердин сап башында саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев бар. Ага республикалык диагностикалык борбордогу көйгөй сөгүш алууга негиз болгон. Анда өлкө башчы борборго күтүүсүз барып, зарыл шарттардын жоктугуна күбө болуп, министрдин ишин сынга алган. Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Неме менен азыр 3 күн, 2 күн сурап, бүгүн эртең. Кол үстү могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Акыркы жолу милдетин так аткара албагандыгы үчүн деген негиз менен өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев да катуу сөгүш алган. Ага аскердеги чоң сунуу маселесине байланыштуу тартиптик жаза каралган. Сөгүш алгандардын катарында билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева да бар. Андан мурда министрдин 2024-жылы 32 жумушчу күнүн ичинде 10 эл аралык сапарга чыгып, андан жыйынтык чыкпаганы талкууга алынган. Билим берүү тармагынан санариптештирүү жана Кыргыз-Кытай университетин түзүү боюнча конкреттүү жыйынтыктар жок. Болочок үчүн билим берүү долбооруна $200 миллион тартуу маселеси дагы эле талкуу стадиясында турат. Министр Кендирбаева 2024 жылдын 18-24 майында 6 күндүк Улуу Британияга иш сапарга барган. Ал жерде сапар $400 миң өлчөмдөгү каражатты окуу китептерине тартуу жана министрликке кошумча каржылоо маселелерине багытталган. Бирок иш сапар боюнча отчет анализденип, белгиленген максаттар ишке ашпагандыгы анык болду. Эми бул сыяктуу сөгүш алган атка минерлердин чет өлкөгө иш сапарларга чыгуусу чектелет. Ага катар орунсуз иш сапарларга уруксат берилбейт. Юрист Төлөгөн Келдибаев министрлердин чет өлкөгө сапарлардын натыйжалуу аракети көрүнбөй жатканын айтат. Ал негиздүү көзөмөлдү күчөтүү муктаждыгын белгиледи. Эскертүү алган, сөгүш алган министр жанын орун басары чет мамлекетке болгон иш сапарлар болсо азыркы мыйзамга чыкпай калышы мүмкүн. Бирок башка министрдин орун басары, же бөлүм башчылары, же болбосо департаменттин, же ошо министрликке караштуу мекеменин жетекчилери бара бериши мүмкүн да. Бирок ошо барганда ал адам ошол катыктуу деңгээлде ошол жыйындарда сүйлөй алдыбы? Ушул маселе да. Андай жерлерге биз мындай туристке окшоп гана барып атышат да. Ошол жерге барардан мурун, ушундай эл ара форумдарга барардан мурун даярдыктарды көрүп, ал жерде кандай маселелер каралат, инвесторлор катышабы, Кыргызстандан эмнеге кызыктырат аларды, бүт ушуларга басым жасап, даярдык болуш керек да. Алсак 2024-жылы жетекчилердин 1603 иш сапары болгон. Алардын 1102си мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу багытын көздөп жаткан жарлыктын президент менен жогорку кеңештин депутаттарына тиешеси жок экени айтылган. Алмагүл Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.